Тугандар, кайра тирилүү мындай болот. Ким кандай өлсө ошондой тирилет. Пайгамбар заткан кандай жашасаңар ошондой өлөсүңөр, кандай өлсөңөр ошондой тирилесиңер. Кыямат күнү адамдардын бардыгы жылаңай путужу, жылаңай, денесинде кийим жок жылаңач, сүннөткө отургузулбаган болуп тирилет. Кандай биринчи бу дүйнөгө келгениңерде кудум ошондой болуп тирилесиңер деген. Анан эң биринчи кийимди Ибрахим пайгамбарга кийгизет. Анан башкалар кийет. Ибрахим пайгамбарга. Эмне үчүн биздин пайгамбарыбыз абзел эле го, биринчи кийимди Ибрахим пайгамбар кийет. Эми мүмкүн Ибрахим алейхиссалам алымдар айтышат, буга кийгизген себеби Ибрахим алейхиссаламды отко таштаганда кийим жок болгон дейт. Сиз кийим кийгизген эмес, ошого сый урмат катары Алла Таалам биринчи кийимди Ибрахим пайгамбарга кийгизет. Ну кандай болсо да анан кийин бардыгына эле иншалла алхамдулилlah кийим кийгизет. Бир хадис айтат пайгамбарыбыз мындай дейт. Ким бу дүйнөдө кембагалга кийим кийгизсе, Алла бейиштин жашыл кийимин кийгизет дейт. Ким бу дүйнөдө адамдарга суу берсе, Рахиким Мактум деген мөөрлөнгөн бейиштин суусунан Алла Таалам берет ага. Ким бу дүйнөдө бечарага тамак берсе, Алла бейиштин тамагын насип кылат.